Арбаңыздар, урматтуу Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары, Чолпон Ата шаарындагы ат майданында көкбөрү боюнча Нооруз турнири болуп жатат. Бул турнир 15 мартта башталып, 21 мартка чейин созулмакчы. Ал эми оюндун жүрүшү менен сиздер менен чогуу таанышалы. Эми оюн жөнүндө айтып кетсек, оюн өтө жакшы өтүп атат. Кырсыгы жок, жакшы, өтө сонун. Биринчи лига 12 команда, жогорку лига 12 команда катышып атат. Жалпы 24 команда катышып атат. Биз 15-нен баштаганбыз, пландап 14 күнү чучулак кылганбыз. 15-нен 8 оюн, кечээ күнү. Бүгүн 16-8 оюн, 17-8 оюн болот. Анан 18, 19, 20, 21 2 оюндан. Кудай буйрса 21 күнү жогорку лиганын 3-4-ü, анан биринчи, экинчи орун финалга ойнойт. Эми командалар жылын эле бул жылдын башы Нооруз турнири командалар катуу даярданат, жакшы даярданат да бул Нооруз турниринде. Себеби дегенде балдар бири-бирине трансфер өтөт, бир балдары өтөт, бир жак бир башка командаларга. Командалар өтө катуу даярданат. Себеби дегенде ошо командага кирген оюнчулар, аттар уже 9-майда турнирде эгемендүүлүктө башка командага чаба албайт да. Только ошо команда чабат. Ошон үчүн баардыгы кылдаттык менен мамиле кылат. Байгек фондунун жаңы жетекчибиз көтөрүп берейин деп атат. Кечээ күндө интервьюда 1,5 миллион, жогорку лигага 1,5 миллион, анан 750, анан ушундай коюп берем деди. Мурун 1 миллион болчу, 500, анан да ошондой 200гачы. Биринчи лига менен жогорку лиганын экөөнүн айырмасы чоң да. Биринчи лига өзүнүн жанагы мүмкүнчүлүгүнө карап ойнойт. Жогорку лига бул өтө катуу даярданат, себеби дегенде сбор өтөт. Биринчи лигада эле сбор өтөт. Даярданат. Биринчи лиганын командаларында жакшы командалар бар. Мисалы айта кетсек, Бийиктик, Соңкөл, Ернамыз, ушундай Арашан, биримдиги ушундай күчтүү командалар бар экен ичинде. Тагын айырмаланып турган балдар. Талаптар эми 2026 Нооруз турнирине бир гана талап ошол 30 кг экени салмак болсо, 32 кг өзгөрттүк. Ошол башка баардык эрежелер бир да өзгөргөн жок. Достук командасына былтыр ушул жылы, ушул убакта киргем. Быйыл буюрса экинчи жыл тартабыз. Оюнга даярдыктар кандай? Оюнга даярдык эми бул турнирге баардык команданыкы эле мыкты болду го дейм. Биздики ушу бир айдан ашты даярданып жатканыбызга. Жакшы даярдандык. Буюрса азыр Келгендиктерге бир ай болуп калды, э? жок, бул жерде эмес, Бишкекте бир ай калдык. Бул жерге келгенибизге бир жума болуп калды. Даярдыктар жакшы эми. Бул мелдешке жылда жакшы даярданабыз да негизи. Анан эми биз өзүбүз жакшы даярдандык, эми барган калганы Алладан. Аракетибизди кылабыз биз. Азыр ушу буюрса оюн таласына чыгалы деп турабыз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин. Көкбөрүдө эң жаккан учур бул сен ушул турнирге даярданып, ошол турнирди жеңип чыккан, ошол эң бактылуу мүнөттөрдүн бири болот го дейм. Ошол эң жакшы жаккан учур. Ушу өзүмдүн ата тегим, өзү атка кызыгып ушу улак тарткан мурунтан эле. Ошол ата тегимди тарттым окшойт мен деле. Ушу кичинекейимден бери ат менен чоңойдум, ат менен өстүм десем болот. Ушу 1-классымда ат чапкам. Канча жылдан бери улап? Ушу лигада жаш күч командасына 2019-2020, 2020дан бери лигада тартам. Эми бир оюнга окшойт го. 2024 Астанада өткөн көчмөндөр оюндары. Ошол жерден Казакстандын курама командасын ийри эсеп менен утканбыз. Ошол финалда. Ошол эсте калган. Анан 2022 Талас областында жаштар чемпионаты өтүп, ошол жерде да финалда ийри эсеп менен утканбыз биз Чүй областы. Ошол эсте калган. Былтыркы 31 август президенттин кубогу эсте калды. Эсте калган оюндар көп эле, айта берсек көп. Эң көп салым салган 2025 жылы айыл өкмөттөр арасында оюн болуп, Кыргыз Республикасынын ичинде. Ошол оюнда 3-4кө ойноп атканда, бир оюнда 8-9 улак салгам. Эми бул атты айтып кетсек, бул Трон деген ат. Былтыр мен келгенде бул да келди. Өзүм тренировкаларда тандап, өзүмө ылайыктап биндим. Өтө акылдуу ат, жоош характери. Таза, жакшы ат. Эми бул ат тандаганда ар ким, мисалы мен өзүм чабуулчумун, күлүк ат, оозу токтогон, казанга токтогон ат
өзүмө ушундай ылайыктайм да. А защитниктер өзүнө чоңураак ат карайт. Көлөмдүүрөөк, урган, бирди байлаган ат карайт. Айдинанинге түшкөндөр жаткан аттар минишет көбүнчө. Нападение ушул көбүнчөсү күлүк. Токтогон ат, казанга токтогон ат. Ошону карашат. Ойноктугун карашат. Бул көкбөрүгө келип калышымдын себеби дагы бир ушул жерден айта кетсем, Аматов Бекназар деген байкебиз бар. Ошол байке көп жака сүйрөдү. Көп командаларга кошту, райондорго кошту, айыл өкмөттөргө кошту. Өзүнүн Сокулук районунда, мен азыр Сокулук районунда жашайм. Ошол жактан Кожомкул деген айыл бар. Кожомкул айылында ошол жакта улак тарттым, ошол айыл өкмөткө да тарттым. Ошол бул учурга келип калганым ошол Бекназар байкенин салымы чоң десем болот. Адилет деген байкебиз бар. Ошол кишилердин салымдары чоң десем болот да бул жер. Эми бул көкбөрү бүткүл спорттун арасында эң кооптуусу ушу көкбөрү десем болот. Ушу көп жылдан бери ойноп келатабыз, бирок Кудай сактасын, травма ала элекпиз. Андай деле ой жок. Көкбөрү бул биздин каныбызга сиңген оюн да. Ата бабыбыздан калган оюн. Ошол нерсени биз улап келатабыз. Буну калтырып коюш, ойнобой коюш. Эми жеке өзүмдүн колуман келбейт таштап коюш. Бул оюнга көнгөнбүз, бул оюндан биз рахат алабыз. Бул оюнду таштап коюш өтө кыйын го дейм. Бизде жайкысын эле салуу болсо, калган полный эле улактырып чыгабыз. Жайында бир 2 ай салсак, калган полный эле улактырып атабыз. Эми оюнчулардын коопсуздугу бул жерге оюнга кирип атканда бир документке кол коюп анан киребиз. Коопсуздугубуз өзүбүздүн эле моюнубузда. Биз бирдек болуп калсак, эми Кудай сактасын андайдан. Бирдек болуп калсак, федерация жооп бербейт. Өзүбүз менен өзүбүз. Даярдыктар жакшы, буюрса 1,5 айдай даярдап өттүк. Эми оюндар башталды. Ошо оюнга чыгалы деп турабыз азыр. Даярдыктар жакшы өттү. Улак тартышта эң кыйын учур атың чуркаган учур болот. Эми коркунучтуу болгондо ошо. Коркунучтуу болгондо эми эң кыйын учур ошолор эле го деп ойлойм мен. Мисалы үчүн катуу келген ударлар ушулар коркунучтуу болот. Ат мен үчүн 100% маанилүү. Улакчыларда негизи 70% ат ойнойт деп коет. Бала менен ат келишип калса, ошондо баланын оюну жүрүшөт деп ойлойм да мен негизи. Ат көп чоңураак эле ойнойт да көкбөрүдө. Оюн ичинде атаандаш болот. Мисалы үчүн бул көкбөрүчүлөрдүн ичинде мындай оюн бүткөндөн кийин ага ини дос болуп эле кайра мурункудай эле күлүп жайнап кетип калат. Ушундай тартиби бар да бул көкбөрүнүн. Бул атым ичке суу деген аргымак. Уже 2-жылга чаап бартам. Мурун достукта Нурбек деген байке менчи ичке суу деген айылдан чыккан. Ошо 2-жылга чаап азыр жакшы буюрса. Бул мен үчүн кооптуу деле эмес. Бул оюн менин сүйүктүү спортум. Өзүң сүйүп аткандан кийин бул нерседен коркпойсуң го деп деле ойлойм. Бул көкбөрүгө ушу жер улактар, ушундай жер улактардан баштаган 14 жаштан эмеге 17-18 жаштан келип 5-5 казан улакка. Ошондон бери ойноп келатабыз. Жакшы улакчы мен үчүн жөнөкөй болуш керек. Күлүп жайнап, шайыр болуп жүргөн өзүмдүн мүнөзүм жагат да мен үчүн күлүп жайнап жөнөкөй болгон. Рустам байкелер, Манас байкелер ушу жерде эле. Достукта Кубантай байке, мына ушулардай болуп өзүң жаркылдап күлүп турсаң. Көкбөрү эң сонун оюн да. Атың менен дос болосуң. Жаныбарлар менен дос болосуң, мисалы үчүн. Улакчылардын жубайы жаркылдап болуш керек, коркук болбош керек, эр жүрөк болуш керек. Кыз сайкалдай болуш керек.